Кыргызстанда бул атасынын аты, фамилиясы дегендер биз эски советтик доордон калган адат менен келатабыз. Отчествосу баланча Баланчаевич Баланчаев деп келип атпайбызбы? Анан эгемендүүлүк алган жылдарыбызда тегин, уулу деген дагы дүркүн жаңылыктар болду. Ал эми матроним болсо эми бул байыркы тарых бар, анткени угармандар жакшы билет. Бул патриархат жана матриархат деген эки доорду адамзат баардыгы башына өткөзгөн, ошондон калган нерсе да. Матроним болбосо энесинин атын, фамилия катары ошонун баласы экендигин, ошонун урпак экендигин билдирүүнүн, бул эми жаранды, улутту, этносту, ошол урпактарды билдирүүнүн идентификациялоонун бир формасы да. Көп кездешет. Жалгыз эле ушул биздин учурда болуп аткан жок. Европа мамлекеттеринде да кездешет, семит тектүүлөрдө да көп кездешет. Мисалы еврейлерде, арабтардын өзүндө. Мисалы мен бир арабтарга мисал келтирейин. Мына Иса ибн Марьям деп ошол тарыхый эски көөнө жазууларында аталат да. Марьямдын уулу Иса деген. Ал эми 9-жылдагы окумуштуу жазуучу Мухаммед ибн Табибтин энелеринин аты менен алган, атынан фамилия алган белгилүү акындардын китеби деген китебинде ошол жанагындай матронимдер абдан көп кездешет. Же болбосо уулунун атынан Абу Омардын атасы деген дагы мындай бир учурлар көп кездешет да. Туура. Эми бүгүнкү күндүн ыңгайынан алганда көптөгөн мамлекеттердин ушу мыйзамдарында ушундай бир учур антип баса белгилебесе деле өзү жаран 18-ге чыккандан кийин, мисалы Россияда 14 жашка чыккандан кийин каалаган фамилиясын тандап алса болот дегенче. Бир катар жарандар ушу өздөрүнүн энесинин тараптын энесинин багыт линиясындагы фамилияларды алып алган учурлар. Энесинин атын алып алышат. Энесинин атын алып алган ар кандай учурлар көп экен да. Мындай Казакстанда да бар экендигин алардын ушундай расмий жанагы өкүлдөрү айтып атышат да. Эми бүгүнкү күндө албетте бул талаш маселе чындыгында. Мына биздин араб мамлекеттерде, мусулман өлкөлөрүндө айтылат экен, эгерде бала өзүнүн атасын танса дейт, башка бирөөнү ата деп ошону таанып алса, ал жалган болсо дейт, анда түздөн түз барып эле жанагындай бир ажалдын отуна барып кабылат деген өтө каардуу бир эрежелери бар экен да. Эми кыргыздыкын алып көрсөң деле ооз эки чыгармачылыгында да болгон, башка биздин көркөм чыгармаларда деле айтылып келет да. Атадан балага калган, укумдан тукумга өткөн деп айтылат да. Башкача айтканда, ата деген түшүнүк башкы орунда, биринчи орунда тургандыгын белгилеп келгенбиз да. Биздин мамлекеттик катчыбыз Сүймбек Касмамбетов дагы мындай көрүнүшкө өзүнүн каршы экендигин билдирди да. Албетте мындай учурлар башка мамлекеттерде дагы көп экендигин айтып коюшубуз керек. Ошо Индонезияда, Филиппинде, Вьетнамда балдарынын фамилиясында ортосундагы фамилияны, атты, ысымды ыйгарып коюшат экен. Кээ бир жерлерде толук эле берип койгон учурлар бар экен. Ал эми кээ бир мисалы Испанияны алып көрсөк, атасынын дагы, энесинин дагы фамилиясын, аты жөнүн алып жүрө беришет экен. Анан айрым учурларда жанагынтип кайсынысы ыңгайлуу болсо, же болбосо кайсынысы сейрек учурап мындай бир эсте кала турган, эске тутуп кала турган фамилия болсо, мына ошону көбүнчө алып жүрөт экен да. Эми толук талкуулган жана Филиппинде, Азияда атпайбыз, Индияда, Филиппинде мисалы, Филиппинда бул мыйзам менен бекитилген, ошо энесинин атын сөзсүз түрдө ала тургандыгы укуктуу жактан белгиленип калган да, ошондо милдеттүү түрдө болуп калган. Европа өлкөлөрүндө эми бул жана матронимдер илгертен келе жаткандай көрүнүш да. Мисалы ошол жанагы Скандинавия өлкөлөрүндө сон, уулу же болбосо дотер, кызы деген көп кошулат да. Ошол энесинин атынан кеткен фамилиялар көп. Мисалы эң белгилүүсү Свен Эстритсен. Эстрит деген кыздын аты, энесинин аты. Ошонун атынан коюлуп атпайбы бул эми князи да мындай. Улуу Британияда болсо мисалы фамилиялар көп да кыздардын аты менен аталган. Битон, Кастер, Тиффани, Парнелл, Хеллерт, Мерет, Ибетсон, Бепс, Мексон. Ошол эле жана сиз айтып аткан Испанияда мисалы Пауло Пикассо энесинин атынан калып атат. Ошондой эле атактуу жазуучу акын Федерико Гарсия Лорка,
энесинин атынан болот. Же болбосо атактуу актер Антонио Бандерас, Домингес Ооба. ошол энесинин атынан алып жүрүп атпайбы. Эми мындай мисалдарды келтире берсек абдан көп экен да. Мисалы орустардын арасында, украиндердин арасында фамилияларды карап көрсөк, мына Катин, Андушкин, Эленин, Татьянин, Олесин, Маринин, Галинин дегендер толтура экен да. Бул эми мындай нерсени дагы айтат го да, бирде ушул жашоо оомалуу төкмөлүү да, бирде жанагынтип патриархат болуп, бирде матриархат болуп, мисалы Кыргызда деле байыркы убакта мына буг эненин тукумдарыбыз деп, көк бөрүнүн тукумдарыбыз деп жана ар башка ар кандай кылып туруп уламаларды улап келишкен да. Мына бул жагынан алып көргөндө же кыргыздын байыркы жанагы Озеке адабиятындагы айтылган, тарыхтагы айтылган айрым бир ушундай бир маалыматтарга таянсак, ушу кыргыздарда дагы матриархат болгондугун, ал кезде биринчи орунга чын эле энесин койгондугун, энеси тукумдун башында тургандыгын белгилешет эмеспи? Мисалы грузиндердики, Азим мырза, армяндардыкы жана ян менен бүтөт армяндардыкы. Ушул уулу дегенди, теги дегенди билдирет. Грузиндерде болсо жанагы Швили деген уландын үчү уланып атат. Дзе деген уланып атат жанагы картвелдерде мисалы.